Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisini Umar radıyallahu anh jana Abu Hurayra radıyallahu anh ökö rivayet kılıp aytatken. Ha? Emtir oldu. Demek subhanallah bir ayal deydi Peygamber aytatken. Mışıktı baylap, mışık açkaçtan ölüp kalganlıktan ayalga azap berilген eкен Allah tarafından. Ayal mışıkka tamak da berген эмес, жана бошотуп да жиберген эмес. Аны бошотуп жибергенде жердеги жаныбарларды өзүнө азык таап чычкан да билерди, курсагын тойгуза алмак дейт. Мен ушундай кээ бирде ушундай бир хадистер окулуп калат да. Мындай ойлонуп калдым, ой чабыт да. İslam dinimizden, Müslümançılıktan, imandan ушунчалык bir tereң деген түшүнсө болот да. Biz адамга эмес, даже айванга дагы пайгамбардын тили менен жамандык кылууга тыйылганбыз. Көп убакыттарда мындай кээ бирде жана массалык маалымат каражаттары ушундай бир сөздөрдү айтып атканымда ойлонуп калдым да. Же болбосо ушул жанамда адамдарды өлтүрүп, Аллаху акбарды айтып, жанандай кылып аткандар мусулман эмес деп коем кээ бирде отурупчу. Анткенсе ушул Куранда деле канча окуп атабыз, хадисте канча окуп атабыз, аалымдардын, ислам ойчулдардын окутуп, бир да жерде жаманчылык кыл деген жок да. Ошонун себебинен субханалла biz İslamdагы баалуулуктардын эң чоң баалуулугу бул некен башка бирөөнө зыян бербөө. Айванга дагы зыян бербейбиз. Бул жерде мышыкты айтылган карагыла. Мышыкка үйүнө камап коюп эле тамак бербей кетип калган. Мышык ачкасын өлүп калды. Алла ошол менен азаптады. Эми бул азап субханалла абалким көрдү дагы тиги дүйнө дегенде эле биз барзакты деп эсептейбиз, кыяматты эсептейбиз. Демек ал аялга мүрзөдө дагы кыяматта дагы Алланын алдында тозок болуп азапталат экен. Аллам кечирсин. Бул жерде жаныбар баккан адамдарга өтө жоопкерчилик оор нерсе бар экен. Исламда мисалы алса жаныбарды багыш керек. Мисалы өзүңө пайдасын бере турган шариятыбыз уруксат берген. Мисалы жылкы, ат, жылкы мисалы алса, төө, кой эчки, коён, мисалы мышык, бул багыла турган эчки, качыр деп коелу да. Жандыктардын баардыгын эле адамга адал болгон, арам болгондо, бирок чыныгында бакканга жакшы көрүлбөгөн, жана жектелген бул чочко. Чочкону мусулман бакпайт. Керек болсо бир айылда жерде бир чочко багылып тура турган болсо, ошондо 40 үй субханалла эмнекен ошондо береке болбойт экен. 40 үй бери. Мен эми бар, Мухтасар Викаянын өзү казы китеби деп коебуз, экинчи эмесинде ошол жерде ушул чочко баккан адамдар жөнүндө айтат. Доңуз баккан. Эмне үчүн десе, анткени Алла тааладан жектелип, рижизинде кондой жанагындай нажас деп айтылган. Ошол мезгилде мисалы чочконун териси ашатылса дагы колдонгон болбойт. Ит бар го, ит. Өзү нажас. Шариатыбыз субханалла аны баккан негизи кандай десем, улуксаат, бирок кимге улуксаат? Улуксаат болгондор алар бул чабан, мергенчи, мына ушулар. Бирок бардык эле адам субханалла ит баккан жакшы эмес. Кимдин үйүндө ит боло турган болсо, үйдүн ичинде боло турган болсо, анда субхана ал жерде периште болбойт деп айтабыз. Кимдин үйүндө сүрөт болсо, кимдин үйүндө субхана ит багылса, мына үйдүн ичинде. Ошол жерде субхана эмнеге периштелер болбойт, киргенге болбойт, кирбейт экен. Бир күнү Жабрейил алейхиссалам пайгамбарыбызга белгиленген мөөнөттө келем деп айтты. Пайгамбар күтүп отурду, бирок келбеди. Пайгамбар эшикке чыкканда эле ошол замат Жабрейил пайда болуп калды. Эй досум Жабраил, сен келем дедиң, бир убакыттын үстүндө мага айтып коюп келбедиң дегенде, я Расулалла дейт, досум дейт. Алла таала бизге дейт, сүрөт бар үйгө, анан ит бар үйгө киргенге тыюу салган деген. Периште кирбейт экен. Ошол себептен мисалы үйдө ким сүрөт боло турган болсо, адамдын, хайванаттын эмнеге аны алыш керек болот экен. Ошол эмезде мисалы айкелдерди коюп койгондор бар, аттарды, бүркүттөрдү коюп алгандар бар туурабы. Пайгамбар айтат, алардын баштарын чаап сакла, дүмүрдөй болуп калсын дейт. Дүмүрдөй болуп калсын. Эми искусство дешиңер мүмкүн, бирок субханалла шариатта искусствода өзүнүн орду бар.
бирок жанагындай деңгээлде эмес. Ушундай бир мындай ушундай бир кээ бирлер сыйынып ичип бутка окшоштуруп ошол жүргөн экен, шайтандарга жол ачылат экен дагы. Экен калган исламда периштелерге жол жок экен. Демек ошол багып аткан малды аны тээп, аны ачкадан калтыруу, ачка калтыруу, аны карабай коюу, мөөнөттөн тышкарыга чейин камап салуу, же болбосо жана бут баштарын байлап туруп наказание кылат го кээ бирлер. Буттарына жана зымдарды чынжыр бут менен байлап туруп, кан тамыр өтпөй калып, бутуна чейин кирип кеткен. Кээ бирлер муну ноктолору бар го, жана букалардын же болбосо немелердин, торпоктордун букалардын эмеси ноктолор бояка калып кирип кеткен болот даже. Ушунчалык деңгээлде. Эми карагыла. Биз аны бакканда дагы аны кыйнабайбыз, эми эмнекен аны мууздаганда да кыйнабайбыз. Мисалы алса 40 хадисте, имам Ан-Нававийдин 40 хадисинде пайгамбардан хадиси келет, субханалла. Эмнекен эгерде силер дейт мал мууздасаңар да кыйнабагыла дейт. Өлтүрсөңөр да кыйнабагыла дейт. Кандай өлтүргөндө мууздаш үчүн да мындай айтканда курч болгон, тез өткөтө турган бычак керек. Бир тартканда субханалла ошол zaman 4 тамыр кесилип кетип кыйналбаш керек. Дагы бир алымдар айтат, эгерде мал мууздай турган болсоңор дейт, кулагы менен дейт, кулагы менен кой мууздай турган болсоң, кулагы менен ушундай мынтип туруп, кулагы менен көзүн жаап, бисмиллахиллади ла ядурру ма исми шейин фил арди ва ла фис самаи ва самил алим деп ушуну айтып, анан жыгып дейт да, кыйнабастан. Анан эмне кылыш керек экен? Бисмилла деп, бисмилла Аллаху акбар деп союш керек экен. Кыйнабаш керек экен. Бычагың курч болбосо, сойгонду билбесең эмне экен? Бул өтө бир мындай зулумчулук болуп кетет. Койду мууздай турган жери бар, төөнү мууздай турган жери бар, өзү турабы? Мисалы төөнү дагы буяны муздабайт, ал экен төш тараптан муздайт, билесиздер ушундай. Бул өзүнчө бир илим болот. Курбанчылык чалуу өзүнчө илим болот. Эмне үчүн дегенде, бул жөн эле нерсе. Касапчы деген өзүнчө эмне бар? Профессия бар. Касапчылык кылыш бул жакшы профессия, субханалла. Эгер ошо касапчы адалдан кылган сойгонду билсе, илимин билсе, субханалла. Мына ошо касапчынын иши дагы шариятыбызда макталган, жакталган бир профессия болуп эсептелет экен. Кээ бир адамдар дейт, мал бакканга кызыгышат экен, бирок эмне экен, алардын мындай бир жем чөбүнө бага келгенде дейт да, чыдабай аларга субханалла азыраак берет дейт. Азыраак берет. Мисалы, кашек ырытып коюшу мүмкүн. Эшек деп элечи. Эшек да болсо субханалла кашек эмес, балки мындай бир таза чөбүч дегенге акылуу, анда кошор эки. Жөн эмес. Эмне экен? Ит бага жана ит жөнүндө келе турган болсок, жана келаттык го. Итти үйдөн алысыраак баккан жакшы болот. Эшиктин алдында болбосу жакшы болот дейт. Кээ бирлер баягы мындай кирип барсаң, эшиктен чоң бутканын ичинде колдогон алабай отурган болот. Чочуп кетет, эмне кылам билечи. Алкыма келечет го жетчи. Кээ бирлер немецкий овчаркаларды багып алышкан да. Үйүнө кошуна кирип барган эле коросуна карасаң, баягы ит деген ит да алчы. Баягы мышык болсо дагычы, баягы ушатып туруп, баягычы, мынтип үчүн жаап коет экен. Ушуну байкайсыздар ушуну. Үйүнүн ичинде мышык бага турган болсо, мындай бир табактын ичинде өзүнүкүн салып койсоң, ошого барып ушатып туруп, акырын мынтип жаап коет. Алим субханалла, итти болсо өзүнүн заңына өзү ошо жерге жатып, ошо жерде тура берет. Ит батыраак сасыйт. Караңыз кандай нерсе. Өзү кээ бир ит сүйүүчүлөр менен баягы ушуну чыгарып койгонубузда аябай катуу мындай эме кылышканда, эми итке кийлиге уштап таштады бул молдолор депчи. Итти субханалла негизинде эң бир жана трихина деген чоң бир өзүнчө бир мындай бир вирус бар экен. Бул ушул мезгилге чейин мисалы алса, жанагы ушу менен ооруп өлгөндөр миллиондоп саналат экен. Мисалы мен көчө интернеттен көрдүм, бир кыз итти эле өөп койгон экен. Вирус кирген экен да, у бетинин баары момундан ишип кеткен, эми айыгытпайт экен, чирip аттыр. Ушундай деңгээлде да. Туура биз шариятыбызда малды, ошол итти деле, мышыкты деле жакшы көрүшүбүз керек. Биз аны мисалы мен айттым го, баягы Турцияда окуп жүргөнүмдө, Түркияда Стамбулда мен мындай таң калгам да. Карасам иттер, былчыя семирген иттер, мышыктар, анан мояк жана мындай эме ошейник салып коюптур. Ойлопмун, бизде болсо ошейник болсо кишиники деп ойлойсуң да. Ал көрсө муниципаль иттер экен да, жол бүнүттер болуп эсептелет экен. Аларга тийгенге болбойт экен. Тийип которгон болсоң, полицейский келип кадимгидей кармап кетет экен сени. Алар өзүнүн тамак жей турган жери бар экен, өзүнүн эмеси бар. Кадимкидей площадьта жатат да, жер калбай да. Билбесем эмне экенин. Бирок субханалла жатат да. Дегеним исламда маданият ушул экен. Эмне экен? Аны субханалла биз үйдөн алысыраак кылабыз. Үйдөн алыс. Мен ит жөнүндө айткам, жанагы мышыкты айтып атам бул жерде, мышыктар бар экен.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаныбарлар туурасында Алладан корккула деп келген. Bir жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолдо баратса, bir төөнү көрдү. Анын курсагы ичине кирип алган экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул тили жок жаныбар туурасында Алладан корккула, муну кыйнабагыла мынчалык кылып. Аны минген жакшылап карагыла, мингиле, союп жегенде жакшылап багып жегиле деп айткан экен. Болду. Дагы bir жерде болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга bir төө келип, чуркап келип туруп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жанына келип туруп, ушундай туруп, өзү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кулагын түйүнө түшүп ураган. Пайгамбарыбызга баягыл кожоюн аркасынан чуркап келген мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага айтты дейт. Бу сен бу төөгө дейт, өтө ашыкча жүк кылып салып дейт үчүнө дейт. Сен муну кыйнап аткан экенсиң, бул мага арызданды дейт. Төө болсо да пайгамбарыбызга арызданган. Субханаллах. Ошол себептен экен пайгамбарыбыз жөн эле пайгамбар эмес, бекенен рахматил аламин эмес да, керек болсо чымындын да пайгамбарыбыз укугун коргоп койгон. Пайгамбар шариятыбызда кайсы нерсени өлтүрсө болот, кайсысын өлтүргөнгө болбойт деген бери бар, билесиңер ушуну. Жаныбарлар маселесинде. Биз мындай буддисттерде болуп мисал алса, мындай жаныбар жакшымдай жаратылыш менен сливация этиш керек, анан тигиндеш керек, гармония болуш керек деп айтат го аларчы. Аны ошону дин кылып алышкандарларчы. Биз болсо айтабыз, жок, биз Алла Таала жараткан биздичи, ошо жаратылыш менен гармония, бул жаратыштын баары биз үчүн жараткан, ошон үчүн биз баарын коргошубуз керек. Керек болсо өсүп турган чөптү да коргошубуз керек. Эмне үчүн жанагындай культурный деп коет го, культурный пастбище деген бар, билесиңерби? Культурный жайыттарды ошону кылганга аракет кылыш керек. Анткени баардыгы мал тепсе берип турган болсо, мына бүгүн бир чөптүн бири жоголо турган болсочу, эртеңки күнү анын ордуна башка чөп басат туура. Бирок эмне экен, ал башка жака зыян бериши мүмкүн. Мына суу самырды көрөсүңөр, келесиңер. Суу самырда эме албай башкан, азыр ушундай суу самыр деген бүт бар деген бадал басып кеткен. Билесиңерби, бадал басып кеткен. Анын ичине да кире албайт эч кимчи. Эч нерсе. Эмне үчүн? Анткени ашыкчы адамдар ошого жанагындай тепсеп, жанагындай жедирип салды, ошонун себебинен жанакыл акыбалга келип атат. Ушундай акыбалга келип атат азыр. Чабандар бияка качып атат. Аллаху акбар. Демек, ислам субханалла жаратылышты коргоону бизге эмне айткан? Буйрат. Шарият бизге буйрат. Кыямат болгон атат экен. Жер асты үстүн болуп кетет экен. Бүт талган колуңда бир көчөт бар. Пайгамбар тигип коюп атат. Эми жаныбарлар жөнүндө отурган болсо, эгер төртөөң туруп калдың, бир перекрестокто мындай чарчы жолдо туруп калдыңар. 4 айры жолдо. Эми жолугуп калган атчансыңар. Пайгамбар айтып аткан, ошо 4 атчан жолукканда, бири-бирине жолуккан мезгилде аттан түшүп анан сүйлөшсүн дейт, диван кылып отуруп албасын дейт. Акысы ошол, жерге түшүп, субханалла, атты да салдыруу керек экен, субханалла. Мына ушундай. Демек эмне кылышыбыз керек экен, туугандар? Мына ошого көнүп калыш керек экен. Бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам оозуна кызытылып так коюлган бир эшекти көрдү. Пайгамбар билбейсиңби, жаныбардын оозуна же бетине кызытып так коюу адамга каргыш айтылгандыгы болот дейт. Ошол айбан каргыш айтат деп атат. Бизде мындай жанагындай мый алып туруп, эмне ушул именно ушул жерге баса турган жер бар, жамбаш жагы мисалы алса. Бирок ошондой болсо дагы ошо кызытып, бетине басып, жанагындай боякча тешилип калган, мен көп көрөм, койлорго, коозларга жанагындай басышат. Кулактарына басканда боюн кулагынын шелп буяны тешилип кеткен болот. Эми туура ал сеники деп белгилеп атасың. Бирок эмне экен, ошон үчүн да пайгамбар азап болот деп атат. Азыр мисалы культурда кичинекей мындай чыкпыймы бар, ошону салып кой номери менен турабы? Аллаху акбар. Бул жерде айтайын деген максат эмне? Биз мусулмандар мыкаачы эмеспиз деген сөз. Мына эми эгер айбанга мыкаачы болбой болот деп атса, анда эмне үчүн биз субханалла балдарыбызга мыкаачылык кылабыз? Эмне үчүн? Ким айтты балдарды сабаса болот деп? Туура, аларды жазаласа болот экен. Бирок качан жазаласа болот баланы? Качан субханалла ал бир эң бир коомго зыян келтире турган нерсе боло турган болсо. Же болсо субханалла бир кандай бир жолдон адашып кете турган болсо, ошол мезгилде жаза берет. Ошондо дагы жамбаштан өйдө көтөргөнгө болбойт. Чыбыкты. Бул бир. Экинчиси болсо субханалла кандайча биз аялдарга мыкаачылык кылабыз? Ким уруксат берди мисалы алса? Жаныбарга мыкаачылык кылба деген шариятыбыз эмне аялдарды кордогула, аларды субханалла сабагыла деп айтып атабы? Жок да турабы? Көрдүк аны адамга дагы айбандан мен адамдын укугу шариятыбызда бир болуп калган керек болсо. Мына ушундай. Ошон туугандар, машалла исламды, иманды баардыгыбыз тең туура түшүнөлү. Аны эгер ислам менен жашай турган болсок, биздин жашообуз оңолгондон оңолуп, биздин жан дүйнөбүз нурданган нурданып, аны Алла Таала кыямат күнү барганда машалла
Udkhulul janna. Ey баландай, кир бейишке десе, машалла, кандай сүйүнүчтүр ал. Кандай сүйүнүч. Мен ушул мезгил күтө берем да. Эгер Алла Таала ушундай деп айтса экен эле дей берем да. Кээ бирде мен Алла ошол мезгилде мен ушул жерде отуруп мен минбарда тургузуп сөзлөтүп атасың мен дейм да Алла. Эми ошол мезгилде ушул субхана бейиштин так эшигинин алдына келген мезгилде мен унутуп калба дейм да. Эми жагылмаган киши болбой турабы? Бирок баарыбыздын үмүтүбүз чоң да Аллага. Ошол себептен туугандар, машалла, Алланын динин эмне кылалы? Сактайлы, машалла. Көчөгө хадисте айтып бердим турабы? Таквачылык. Мына жаныбарга да жакшы мамиле кылуу, бул таквачылык. Адамга да жакшы мамиле кылуу, бул таквачылык. Мынакей. Эгоист болбогула. Өзүңөрдү эле ойлой бербегиле. Меники туура жок. Менин көңүлүмдө кайда калат? Менин жашоом кайда калат? Мен дей берип турган болсо, субханалла, шайтан мен деп ат тозокко түшүрөт, субханалла. Мен деп ат. Мен дегенди тыштагыла. Мен эч ким эмесмин дегенди алып келиш керек. Мен эч ким эмесмин. Баягыда бир сонун бир мен окуп калдым. Мен өзүм окуган жок, бирок окуп калдым. Адамдын дейт, өзү турган турпат эле субханалла ушундай бир нажас экен да. Аны ошо нажас дейт да. Ушунча сасып туруп деле дагы мен деп атканда таң калам дейт да устазчы. Мурдуңан бог агат, кулагыңан кулкун агат, көзүңөн чылпак агат, оозуңан шилекей чыгат, оозуңан сасып чыгат. Мен колтугуң сасыйт, бутуң шыбоо болот, субханалла. Анын эң нерсесичи, өзүңүз аябай таптаза атыр сүйүнө бүт баарын тазалап, жүнүң баарын жууп, идеалдуу кылып алсаң да, ичиңде 3 килограмм бок бар да. Эмнең менен суан мен дейсиң? Сен нурдан жараттың беле, нурдан жаратылдыңар беле. Топурактан жаратылган, топуракка айтып барабыз. Эми кайтарыңды билгенден кийин, эмне үчүн бул дүйнөдө субхана мусулман болуп жашабайсың? Эмне үчүн бул дүйнөдө мусулман болуп жашабайсың? Эмне үчүн мусулманчылыкты түртөсүң? Эмне үчүн исламды түртөсүң? Жашооңа алып келгиң келбейт. Ислам айтып атат, таза болгула, бул имандын жартысы деп атат. Адеп ахлактуу болгула, бул субханалла акылмандуулуктун жакшылык жарымы деп атат. Карасаңдар, намаз окугула деп атат, диниңер толук болот деп. Силер дуруш баштадым, силер имандуусуңар иншалла. Силер имандуусуңар. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени пайгамбар ким мечитке баратканын көрсөңөр дейт, ошону иманды деп билир деп атат. Алла болсо Куранда Алланын үйүн таква адамдар гана толтурат деп атат. Кудайдан корккондор толтурат. Кудайдын үйүнөн безип аткандар, муумунан чыгып алып субхана зырылдап качып аткандар Алла жөн айткан жок. Мечитке дайым каттаган, мечитти дайыма тирилткендер бул эмне экен? Бул Алланын коноктор. Ошон үчүн айтат силер субхана, силер имандысыңар Кудай кааласа. Бизге да дуа алып коюңуздар. Биз да ушун 5 маал келип туралы. Насип кылып иншалла. Амин. Субханака ва хамдалла анта астагфирука ва атубу илейк. Кудай таалам баардыгыңызга кечирсин. Амин.